Жүзүмгө биринчи профилактикалык обработка кылуу. Саламатсыздарбы? Жаз мына бүтөйүн деп калды. Биздин өсүп жаткан жүзүмдөрүбүз көздү кубандырат. Бирок ушул маалда жүзүмдүн ооруларына жана зыянкечтерине каршы биринчи обработканы сөзсүз түрдө жасашыбыз керек. Жүзүмдө оору пайда болсо, аны айыктыруу кыйынга турат. Башкача айтканда, оорусун анан айыктырам деген бул жүзүмгө иштебейт. Бекеринен жүзүм өстүрүү бул дыйканчылыктын туу чокусу деп айтпаса керек. Биринчи проф дарылоонун максаты аты айтып тургандай оорунун алдын алуу. Муну качан жүргүзөбүз? Тажрыйбалуу жүзүм багуучулар аба ырайы нымдуу болсо 3 жалбырак, кургак болсо 5 жалбырак, ал эми өзгөчө кургак болсо 6-10 жалбырак ачкан кезде биринчи профилактикалык дарылоону кылышат. Демек биз жаратылыштын факторлорун дайыма көңүлдө кармашыбыз керек. Биз оору жок кезде чачып жатабыз. Суроо туулат, биз чачкан дарылар эмне менен күрөшөт деген. Ооруну жуктургучтар өсүмдүктөрдүн калдыктарында, топуракта, сабактын жараңкаларында кышташышат. Жазында күн жылый баштаганда оору козгогучтар өсүмдүктүн жашыл бөлүктөрүнө туш келип, ал жерде акырындык менен өсүп өөрчүй баштайт. Булар негизинен мильдия, аидиум, антракноз жана чирик ооруларын козгоочу козу карындар. Негизги белгилери көрүнбөгөн менен бул оору козгогучтар биздин жүзүмдөрдө ыңгайлуу шарттуу күтүп турушат. Мындан ары алар аба ырайына көз каранды. Мисалы, мильдиянын өөрчүй турган убактысы 4 күндөн 20 күнгө чейин. Андан кийин оору жуктуруучу козу карындар өсүп өнүп, активдүү спораларын чача баштайт. Бул болсо жүзүмгө экинчи ирет оорунун жугушу болуп саналат. Эгерде биз биринчи дарылоону кылбасак, козу карындардын экинчи күчтүү чабуулуна кабылабыз. Мына ошондуктан биринчи проф дарылоонун максаты бизге билинбеген биринчи алсыз чабуулду токтотуу. Эгерде биз биринчи толкунга күчү азыраак дозадагы дарылар менен дарыласак, экинчи толкунга концентрациясы күчтүү препараттар менен дарылап, өзүбүзгө, айлана чөйрөгө, өсүмдүккө зыян алып келебиз. Ошондуктан биринчи дарылоо бул сөзсүз аткарылышы керек. Эми биринчи профилактикалык дарылоодо кайсы препараттарды колдонобуз? Бул препараттарды колдон келсе аралаштырбай чачкан оң. Эгерде багыңар көп болсо, анда инструкцияга жараша аралаштырсаңыздар болот. Биринчи вариант: ардан плюс тапаз. Ардан 25-30 грамм 10 литр сууга, мильдия жана антракнозго каршы. Тапаз 4-6 мл 10 литр сууга, аидиумга каршы. Экинчи вариант: Ридамил Голд 25-50 грамм 10 литр сууга, мильдияга каршы. Тапаз 4-6 мл 10 литр сууга, аидиумга каршы. Үчүнчү вариант: Курзат Р 25-30 грамм 10 литр сууга, мильдия антракнозго каршы. Тапаз 4-6 мл 10 литр сууга, аидиумга каршы. Бул дарыларды ооруга жана мүмкүнчүлүккө жараша алмаштыра берсеңиздер болот. Оорудан сырткары биздин багыбызда ар кандай зыянкечтер болушу мүмкүн. Жана ага карата фуфанон, карате, актара, энжо дарыларын чачсаңар болот. Дарыны күн кеч кирип калганда же болбосо таң эрте чачышыбыз керек. Күн кайнап, ысып турганда чачканга болбойт. Биринчи проф дарылоо мына ушундай туугандар. Бул дарылоону унутпастан жасашыбыз керек деп сиздерге ден соолук каалап, кайрадан эфирден кезишкенче саламатта тургула демекчибиз.